Достор, программабызды улантабыз. Ал эми бизге келген студиябыздын кийинки коногу менен да сиздерди тааныштырып өтөлү. Кыргыз-Түрк лицейинин информатика мугалими Ильяс Ташматов бизде бүгүн конокто. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Маанайыңыз кандай? Жакшы, сонун аябай. Алгачкы эле сурообуз, сиздин ушул лицейде кандай өзгөрүүлөр болуп жатат, кандай жаңылыктар менен келип калдыңыздар? Күн өткөн сайын дүйнөдө ар кандай өзгөрүүлөр болуп жатат. Бизде дагы бул өзгөрүүлөрдөн артта калбай, колуштан келгенче окуучулар менен чогуу астыга жылган аракет кылып атабыз. Көбүнчө долбоордук олимпиадаларга катышып, Кыргызстан атын чыгарган аракет кылып жатабыз. Жакшы экен. Канча жылдан бери мугалим болуп иштеп атасыз? Мен 3-жылым дагы жаңы баштадым. Бирок уже бир канча олимпиада барып келген жетиштик уже. Алдыңкы орундарды алдыңыздарбы? Алганбыз Америкадан, Казакстан, Малайзия көп жерге барып келдик уже. Мен өзүм мектепте информатика сабагын жакшы окучумун да, жакшы дагы көрчүм. Неге эле бардык эле сабактарды жакшы окучумун да коеюн да. Анан кийин сизге мындай суроо бергим келип атат. Сиздерде ушу балдарыңыздар, окуучулар роботта жасап, ушу чет жактарга чыгып келебиз деген ниеттер бар экен. Ушул тууралуу айтып бересизчи? Робот деген өзү бизде көптөн бери бир лицейде бар бул тема. Дүйнөнүн бүт жери байкасаңыз, уже жаштарды роботко аябай үндөп жатышат. Себеби дегенде келечекте компьютер жана робот менен башкарылып калат көп нерсе. Ошол үчүн жаштар азыртан роботту башкарууну үйрөнүш керек. Биз дагы балдарды ушуга үйрөтүш үчүн акырындан болсо да робот жасап, кээ бир готовый роботтор бар, даяр роботтор. А кээ бир өзү жасаган роботтор бар. Ошентип балдар үйрөтүп, башка өлкөлөргө алып чыгып, жарышууларга катыштырган аракет кылып атабыз. Ал эми сиздер ушул күнгө чейин жасаган, мындайча айтканда, роботтордун азыркы күнү кандай үлгүлөрүн айта аласыздар? Алар эмне кызмат аткарышат? Биздин эки түрдүү роботубуз бар. Биринчи роботубуз былтыр аябай популярный, атыктуу болуп чыгып жүргөн бул кара жорго бийлеп жүргөн роботубуз бар. Ал өзү анын максаты башка өлкөгө барып, бокс сыяктуу урушат ал роботтор. Ошол эле кезде бийлеп, башкача кылмыл аракетти кылса болот. А экинчи түрдүү роботубуз бул машина сыяктуу, бирок заводдо иштей турган, башка планета учуп барып, ошол жакта жумуштар кыла турган робот сыяктуу. Ошол миссиялар берилет. Ошол миссияларды аткаруучу роботтор болот. Эң сонун экен. Жакшы, ал эми окуучулардын кызыгуусу кандай болот? Окуучулардын кызыгуусу жаңы технология болгон үчүн, робот болгон үчүн бул роботко аябай кызыгышат. Программирование, компьютер деген темаларда балдар чуркайт бири-биринин алдына чуркайт. Сурайын деген неме болуп атпайбы? Жанагындай бизде ушу жакында эле бир бала келген да, ушу робот машинасын алып келип да студиядан айдатып көргөн дегендейчи. Канча жаштан баштап, канча жашка чейинкилердин кызыгуусу көбүрөөк болот? Көбүнчө бул 9-10 класстын окуучулары, 14-15 жашта балдар көбүрөөк кызыгышат. 12-13 жашта кызыгуу болот, бирок алар тез эле мындай 1-2 сабактан кийин уже артка барып кайта баштайт да. Бирок 15-16 жашта балдар акырына чейин отуруп, жасап отурушат, кызыгуу болот. Эң сонун экен. Ал эми негизи азыр айтып койт эмеспи? Ушул интернет тармагын жана техника тармагын билген адам ал дүйнөнү башкара алат деп. Ушул биздин Кыргызстанда жаңыдан гана өсүп келе жаткан өспүрүмдөрдүн кызыгуусун биз кандай дагы жолдор менен кызыктырсак болот? Бул дүйнөдө бүт жерде болгон бир проблема болот. Себеби дегенде жаштарды технология пайдасы да бар, зыяны да болгон үчүн биз жакшы жагын көрсөтүшүбүз керек. Ошол үчүн аябай чоң компаниялар, Google, Microsoft сыяктуу, булар чогулуп Hour of Code деп айткан, англисче час кода деп Кыргызстанда пайда болду. Ушундай программа акция кылышкан. Бул жерде жаштарды программированияга, компьютерди жакшы жолдо колдонууга үйрөтөт. Уже Кыргызстанда быйыл башталды, буга 190 өлкө катышат, 200 миллион окуучу дүйнөдө. 200 миллион. Былтыр 120 миллион катышкан, быйыл 200 миллион. Максат ошондо биздин Кыргызстандан көптөгөн жаштар катышып баштады. Биздин лицейден кечээ бир 50ге жакын катышты, бүгүн дагы бир 50ге жакын катышат, буюрса эртең да катышат. Бул жерде
оюндарды колдонуп программирование үйрөтүшөт. Ал жакта орундар барбы? Биринчи орун, экинчи орун деген сыяктуу. Эми бул бир акция болгон үчүн орун жок, бирок аябай жакшы катышкан балдарга кичиге белектер берилет. Эң башкысы бул тажрыйба алмаш. Тажрыйба, эң башкысы. Билесизби, мисалы Жапон мамлекети ушул техника өнүктүрүү жагынан эч кимди алдына салбайт. А бирок ошол эле учурда жапониялыктар бул жалгыз жүргөн инсандардын саны абдан көп экен, жана депрессияга бат түшүп кетет экен. Мына ушул техника менен абдан жакын болгон инсандар. Бул нерсени биз кандайча алдын алсак болот? Компьютерде көбүнчө көп отурган балдар бар бизде дагы аябай. Үйүндөн ата-энелер айтып келишет, балдарыбыз бара-бара бир аз мындай орусча айтканда эгоист болуп баратат депчи, көп биз менен сүйлөшпөй калды деп. Эми бул техниканын жаман жагы да, жаман минус жагы деп айтсак болот. Бул маселени алдын алсак болобу деги? Бул маселени алдын алыш үчүн үй бүлөдөгү тарбия эң маанилүү. Үй бүлөдө ошого жараша тарбия бериш керек. Баланы технология колдонгондун немелери болуш керек. Тартиби болуш керек күндө. Баланы бош койсо, эртең кечке отурса, анда уже жалгыз жүрүп калат. Демек, 1 саат же 2 саат деп убакыт чектеп койсо жакшы болот. Сөзсүз. Жакшы, ал эми ушундай машина курууда, робот курууда бизде ушундай тетиктер жетиштүү болуп атабы? Чынын айтсам, бир аз кыйналып жатабыз ал жөнүндө. Биз көбүнчө буну башка өлкөдөн заказ беребиз. Алып келгенде аябай кыйналабыз биз. Бир аз кыйналып жатабыз. Бирок башталгыч этаптар үчүн жетиштүү техникаларыбыз бар. Жакшы. Рахмат анда сизге келип бергениңизге. Ыраазычылык билдиребиз. Окуучуларыңыз ушул алдыңкы орундарды алсын, ойлоп табуучулар чыксын Кыргызстандан. Ошолорго сиздерди ашыктандырып, жардам